Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай назик, жумшак жана даамдуу котлеттер. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу видеонун аягына чейин бирге болуңуздар. Алгач бир бөлкө нандын четтерин, катуу жерлерин кесип салабыз. Жана жарым стакандай сууну куюп 10 мүнөткө коюп коебуз. Ошондой эле 600 грамм уйдун этин тартып алдым. Жана 2 баш пиязды блендер менен майдалап алдым. Жана нанды дагы майдалап алсак болот, же болбосо жөн гана эзип алабыз. 250 грамм керек. Бир жумуртка, жарым аш кашыктай туз, кара мурч жана кызыл калемпирден жарым чай кашыктан кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бир кашык толтура фарштан алып, жакшылап чапкылап, котлеттерибизди тоголоктоп жасап алабыз. Ал эми табаганы ысытып, бир аз суу май куябыз да, котлеттерди унга малып, жана ашык ундарын күйүп салабыз. Жай отто эки жагын 10-12 мүнөттөн капкагын жаап, котлеттер бышканча кууруп алабыз. Бардыгы болуп 14 котлет болду. Ал эми даяр котлеталарды эзилген картошка менен же болбосо өзүңүзгө жаккан гарнир менен бере берсеңиз болот. Достор, мына ушундай бизде бүгүн аябагандай даамдуу, назик жана жумшак котлеттер болду. Ал эми сиз кандай жол менен жасайсыз? Комментарий аркылуу бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Ал эми бул видео жакса, лайк басып, каналыма катталыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.